Кызды зордуктап, андан кийин апасы менен кошо мууздаган 16 жаштагы бала кармалды. Бишкекте апасы менен кызын бычактап өлтүргөнгө шектелип 16 жаштагы бала кармалды. Бул тууралуу Борбор каланын милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 13-майда жүргүзүлгөн тергөөнүн алкагында мурда соттолгон 2005-жылы Ысык Көл облусунда туулган бала кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мыйзамдуу өкүлү жана жактоочунун катышуусундагы суракка шектүү жасаган ишин мойнуна алып, сотко чейинки өндүрүштө табылбаган буюмдарды далил катары айтып берген. Ал эми эмне себептен өлтүргөнүн айткан эмес. Белгилей кетсек, 12-майда Бишкек шаарындагы апасы менен кызын белгисиз адамдар өлтүрүп кетишкендигин кабарлаган. Окуя Жибек жолу жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде үйлөрдүн биринде 11:25 чамасында болгон. Сузакта 7-класстын окуучусу үйүнүн чатырындагы устунга асынып алды. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 7-класста окуган бала асынып каза болду. Бул тууралуу Суперкежи порталына Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык окуя кече 13-май күнү саат 10:00 чамасында болгон. Анда 2007-жылы туулган 7-класстын окуучусу үйүнүн чатырындагы устунга пресс-тип менен өзүн-өзү асып алып каза болгон. Бул факты Сузак районунун ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, текшерүү иштери башталган. Баланын денесинде сырттан кароо жүргүзгөн учурда баланын денесинде жаракаты жок экендиги аныкталган. Бул окуя боюнча баланын атасы арыз жазуудан жана жансыз денени соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартты деп билдиришти облустук милициядан. Курманбек Бакиев чек ара окуясынан жабыркагандарга жардам көрсөткөнү айтылууда. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда жабыркаган жарандарга жардам көрсөткөнү айтылууда. Бул тууралуу Facebook колдонуучу Шамурза Бөрүкулов бөлүштү. Курманбек Салиевич Бакиев кече 13-май Рамазан айынын улуу айт күнү Баткендеги каргашалуу окуяда жабыр тарткан, үй күйүп кеткен жарандарга, каза болгон үй бүлөлөргө, Мадина кызыбыздын ата-энесине, жарадар болгондорго салам дубасын түз жеткирип, ар бир үй бүлөгө жардам колун сунду. Аза кайгыларын тең бөлүшүп, 89 үй бүлөгө 4.440.000 сом накталай акча каражатын Кудайдын ыраазычылыгы үчүн түз жеткирип, жабыркагандардын өз колдоруна тапшырып берди. Урматтуу Курманбек Салиевич, өзүңүз сыртта болсоңуз да, көзүңүз Кыргызстанда болуп, карапайым элиңиздин кайгысын тең бөлүшүп, жараткандын улуу айт майрамы күнү ар үй бүлөгө жылуулук маанай тартууладыңыз. Рахмат сизге жалпы кыргыз элинин атынан деп жазган ал. Базар Коргондо мугалимдер нааразычылык акциясына чыгышты. Бүгүн 14-майда Жалал Абад облусунун Базар Коргон шаарындагы Макаренко атындагы номер 1-мектептин мугалимдери нааразычылык акциясына чыгышты. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сопибек Сариев Азаттык радиосуна билдиргендей, акцияга 30га жакын мугалим катышып, Кубанычбек Бакиров аттуу адамдан коргонууну сурашты. Бакиров Кубаныч деген блогер бир нече жолу келип коркутуп, окуучуларды мектепке киргизбей, орозо карматпай жатыпсыңар деген доомат коюп жазгандан кийин адамдар мугалимдер жаман, аларды ташбаранга алыш керек, атып салыш керек дегенге чейин барышкан. Ошондуктан бүгүн мугалимдер укугу тебеленип жатканын айтып, өз укугун коргоп чыгышты. Сариев мугалимдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөнүн, алар ишин улантып жатканын кошумчалады. Тажикстанда элдер дагы деле селден кырылып жатат. Тажикстанда селдин кесепетинен жабыркагандардын саны өсүүдө. Спутник Тажикстан билдиргендей, селден буга чейин кеминде 9 адам каза болгон. Дайынсыз жоголгондор андан да көп болууда. Бул расмий маалымат экенин, чындыгында каза болгондор кыйла көп экенин жай тургундар айтышууда. Аймакта дээрлик күн сайын сел жүрүп жатат. Кулябта 6 киши унааларда жүрүп каза болушса, дагы бир койчу Гисарда көз жумган. Мындан тышкары Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар боюнча комитети табигый кырсыктын кесепетинен бир нече эскилиги жеткен имараттар, көпүрөлөр кыйрагандыгын, турак жай аянттары жабыркап, унаа жолдору жараксыз абалга чыкканын билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча Тажикстандын президент Эмомали Рахмондун атынан премьер-министр Кохир Расулзода жетектеген өкмөттүк комиссия түзүлүп, келтирилген зыянды ануктоо жүрүп жатат. Мындан тышкары комиссиянын курамына Ички иштер министрлигинин, УКМКнын жана өзгөчө кырдаалдар комитетинин жетекчилери, ошондой эле Тажикстандын тиешелүү министрликтери менен ведомстволордун жетекчилери келген.
Максат Ажы Токтомушев кайрадан муфтийликке шайланабы? Өткөн айда муфтийликке талапкер болгондордун саны 8ге жетип, ортодон чыр-чатактар чыга баштаганда шайлоону жылдырган. Азырда бул жаатта интрига, көмүскө оюндар катуу жүрүп, ич-ара чыңалуулар байкалууда. Бизге жеткен маалыматка караганда, муфтиятка тартипти орнотуу үчүн кайрадан Максат Ажы Токтомушевди шайлоо аракети көрүлөрү, бул жагы жогорку жактан чечилип калганы айтылууда. Негизи Максат Ажы бардык тараптар менен сүйлөшүүгө бара алары, болбосо күч колдонуудан да кайтпай турганы ыраспы. Сыягы өз чөйрөсүн коркутуп кайрадан май талкандуу ордуна келери болжолдонууда. Муфтияттагы каржылык жаңжал козголгон кылмыш иштер жабылабы? Түккө арзыбайт. Абакта сабалдым деген Мелис Аспеков Жапыкеевке сыймык сак бол. Социалдык тармактарда Мелис Аспековдун досу деп айтылып келген Арси Бек аттуу колдонуучу Садыр Жапаровдун эң ишенимдүү адамдарынын бири кийинчерээк пара талап кылды деген шек менен кармалган. Абактагы Мелис Аспековдун катын жарыялады. Анын сөзү төмөндөгүдөй өзгөртүүсүз берилет. АКС ГКМБнын башчысы Бекболсун Абсаттаровду татыксыз берилген генералдык ченинен ажыратып, токтоосуз кызматынан кетишин талап кылам. Мен ГКМБнын СИЗОсунда мыйзамсыз заказ менен камап, кыпындай күнөөм жок отурганыма 5 ай кетти. Жогорку жактан тергөөчүсү басым болгондуктан ал эптеп болбогон ишти токтотуп 3 ай кыйналып сотко 1 том кылып өткөрүп берди. 3 айдын ичинде АКСтин башчысы татыксыз генералдык чинге ээ болгон Бекболсун Абсаттаровду түзмө-түз буйругу менен бөрк ал десе баш алган АКСтин кызматкерлери мени кыйнап бүтүштү. И на долларів босиком не біжав Верховну Раду, щоб... Так, панове. Депутаттар түз эфирде мушташа кетишти. Украинанын депутаттары түз эфирде мушташа кетишти. Маалыматка ылайык окуя Правда Тут телеканалындагы Эрежесиз саясат программасынын эфиринде орун алган. Эки саясатчынын ортосундагы өлкөдө жер рыногун ачуу максатына ылайыктуу экендиги жөнүндө талаш чыгып, көп өтпөй алар бири-бирине шек келтире башташкан. Жаңжал теле алып баруучулардын кийлигишүүсү менен гана токтогон. Натыйжада экөөнү студиянын эки башка тарабына отургузуп эфир уланган. Тоді ми продовжуємо. Якщо ви не готові до конструктивної... Бүгүн Садыр Жапаров АКШнын Кыргыз өлкөсүндөгү элчисин кабыл алды. Эмне маселе талкууланды. Бүгүн 14 майда өлкө башчы Садыр Жапаров АКШнын Кыргыз өлкөсүндөгү атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Дональд Лууну дипломатиялык миссиянын аякташына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Билдирүүгө ылайык жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттары жана келечеги тууралуу пикир алышуу болду. Мамлекет башчы коронавирус пандемиясына каршы күрөштө берген жардам үчүн америкалык тарапка ыраазычылыгын билдирет. Садыр Жапаров Дональд Лу АКШнын мамлекеттик катчысынын Түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы катары ордуна дайындалышы менен куттуктап, ал жаңы иши менен эки тараптуу кызматташууну чоңдоо үчүн билимин жана тажрыйбасын жумшаарына ишенерин айтты деп жазылат билдирүүдө. Казакстанда Манастын, Кыргызстанда Абайдын айкели орнотулат. Бишкекте Абай Кунанбаевдин эстелиги, ал эми Казакстандын Нур-Султан шаарында Манастын эстелигин орнотуп пландалууда. Бул тууралуу маалыматты Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын басма сөз кызматынан маалымдады. Маалыматка ылайык, эстеликтерди орнотуу аталган ишкананын жетекчиси Бишкек шаарынын башкы архитектору Марат Жороев менен Казакстандын Маданият жана спорт министрлигинин Маданият жана искусство департаментинин өкүлдөрүнүн жолугушуусунда белгилүү болгон. Бишкек шаардык мэриясынын 2013 жылдын 15 ноябрындагы казак эл акыны Абайдын эстелигин орнотуу жөнүндө 245 токтому менен Бишкек шаарындагы театральный аянтынын борбордук аллеясында Абай акындын эстелиги орду аныкталган. Эки тараптуу келишимдерди эске алуу менен Манастын эстелигин Казакстандын Борбор шаары Нур-Султанда орнотуу пландаштырылууда. Жолугушууда Манастын скульптуралык композициясын орнотуу үчүн Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясий министрлиги сынак жарыялай тургандыгы маалым болду.